Негизи бул бизде бүгүн жакшы эле бир аябай жакшы көрүнүш болду. Бирок чынында анын соңу канчалык болот, анын фатвасы кандай болот билбейбиз. Ошондуктан мечитибиз бүгүн негизи адам аябай көп болуп кетти. Чындыгында аябай адам көп болуп кетти. Анан крышага да чыгып, лестницаларда туруп алып окуп адам такыр эле окутпайт. Эптеп киргизип, сыгып отуруп киргизип, анан биринчи жаамат баткандары батып, көргөндөрү көрүп, окугандары окуп, голосту уккандары угуп, ошону менен жума намаздын парзын окулушту да биринчи жааматчы. Анан эми биз батпаганга еще бир аз баягы укпай калыптырбыз. Тиги ичиндеги сыртка укпай калыптыр да, себеби узак болуп тияка чейин, крышага чейин узап кеткен болчу. Анан адам көп болгонго бир аз ызы чуу да болот экен. Ошондуктан жетишпей калдык. Негизи мечиттин эле ичиндебиз, бирок мечитке батпай, негизи жакшы эле сонун эле көрүнүш бул нерсечи. Бирок негизи соолу кандай болот, фатвасы кандай болот, анысын билбедик дагы. Анан кийин бүткөндөн кийин баарын чыгарып, кайра экинчи жааматты алып кирип, кайра жума намазды окудук да ошондо мененчи. Анан негизи мунун фатвасы кандай, мунун соогу кандай билбейбиз. Бирок өтө жакшы бир көрүнүш болду. Машалла, ошо Тесо мечитинде, Тесо жааматында ушундай жакшы көрүнүштөр болду. Негизи айда жылда бир ошондой болуп турат, бирок негизи көз сүйүнөт да. Мен өзүм деле постоянно бара бербейм. Ошо барганда, ошо бүгүн негедир аябай бар болуп, ошо красный дата болгонго адам көп, эч кимдин жумушу жок. Анан ошого жакшы бир көрүнүш болду окшойт. Машалла, мындай көрүнүштөр көп боло берсин. Эми ойлоруңуздар кандай, жазып кетиңиздер. Эми негизи ушунун соогу кандай, фатвасы кандай болот, эгер болсо айтып коюңуздар.